Ар бирибиздин эле кичим экенибиз бул биздин эч нерсеге алмаштыргыс айылыбыз. Туулуп өскөн айылынан чыккан нысандары менен ар бир замандашыбыз сыймыктанбай койбойт. Анда сөз башынан болсун. Токтогул атабыздын, Коргол агабыздын, Жомарт агабыздын туулган жерине кетип атабыз. Касиеттүү жер, ал Узунакбат деген жакшынакай суусу бар. Алардын башынан өткөзгөн элге болгон жакшылыктары элдер адабиятта чыгып атат, жазуучулар жазып атат. Алиге изилдеп бүт элек. Кандай чындыкта бар экенин, кандай чындыкты сүйлөгөндөр жөнүндө, элге кандай жакшы нерсени алып келгендиги жөнүндө. Анан эми азыр биз барып аларга Бекмамат Осмоновичтин мен эскертип кетейин, раматылык ал киши биекте аким болуп турганда мен кошо иштешип калдым. Ал убакта кино боюнча кино дирекциясынын директору элем. Ошондо ошол раматылык келгенде Токтогул районуна эмне жаңылыкты киргизүү жөнүндө сөз кылды. Ошондо эмне үчүн Жомарттын музейин салбайбыз? Эмне үчүн биз Токтогулдун музейин салышыбыз керек эмес? Эмне үчүн биз Корголдун музейин салбайбыз деген маселени коюп, ошондо Токтогул музейи кичине сөз болуп башталып калды эле. Ошону эми азыр баратабыз, ушуну көрөбүз. Мына ушундай өз айылынын сыймыгы, ал эле эмес ошол районго аты берилген Тээ Кетме Төбө өрөөнүн Чолпон Ата айылдык округунун Капталарык айылынын айтылуу тоо булбулу Токтогул Сатылгановдун бозала чаң болуп көчө боюнда ойноп жүргөн бала чагы, деги эле бүтүндөй өмүрү өткөн жерине, кечим экенине атайын ниет максат менен Актаңдай теле берүүсүнүн автору жана алып баруучусу Абдывали Акимбеков болуп, ал жердеги Токтогулдун урпактары, айыл тургундары жана музей менен таанышып, акындын арбагына таазим этти. Ден соолуктары жакшыбы сиздердин? Эзелтен элибизде кеп бар эмеспи? Акындын айылына акын келсе, айыл башынан комузун колго алып ырдап келет деген. Мына ошол салтты жөрөлгөнү четке какпай, Абдывали Акимбеков да комузун колго кармап, тосуп алган калың журт менен амандашып, түбөлүк уйкуда жаткан демократ акын Токтогулга салам айтып, ай ааламды уккан жандын кулагын оозунан төгүлгөн бал шекердей сөздөрү менен кубантып, төгүп ырдап кирди. Torgaylardır töresine, to bulbulu tokandın cerine gelgen ekemmin. Uzun akbat susunun cegine gelgen ekemmin. Talantlardın baykasam kenine gelgen ekemmin. Bugün atay gelsem bul cerge, ırda basam bekermen. Kanday desin haşımım tögöyn ırdın şekerim. Bugün atay gelip turamın, atamdan dolu jol eken, ak tilekten bul jerde. Jayılgan dasturkun uşul siyaktı jolunda ırdı sunamın. Ululardın don artından momentu urpaktı görüp doyturamın. Canele şakirtiniz doy Korgoldun, törüne varıp geldelem, oşol tökmelerdim barısa. Eldim bolgondoy belege, tügönbegen tökmenin, görsen çıgat ekendoy eçene, oşol tökmelerdin atagın, alıska bugün çıgargan, Jomartay asıl atanın, urpakları baldarı, oşol Toktogulday atamdın, tökmelerdin doy törösü, mundan şekeri oşol kaybağı, buna kaşımda turgan canekem, bul uşul ululardın doy çarbağı, ulunun oşol çarbağı, çarbağı momentup mömölüp jatkan doy karaça, bul jerege gelip jatpayбы, kadimki Bekmamattın arbağı. Allah'ın ey, oşa barın ardı doy koldaсын, buyursa koldoyt deçi doy kalgana, bir kudayım tınç koysa bolot kalgana, kakesis bugün oylumban, buna aksakaldar doy jıyılıp, artımda turgan karaça, kız gelin bari süyünüp, bul jerde bulutu menen notası karagay ayırta karaça, jada kalsa piyağı kölüngde kalgandır deymin süyünüp. Arbaktar bugün kolda var, uşul törüne geldim iyiliği be.
Мына ушинтип төгүп ырдап Токтогул Сатылгановдун өзүнө небир деген керемет байлыктарды, маалыматты, материалды батырган музейине кирип, ал жерде акындын дүйнөсүнө дагы да тереңирээк сүңгүп кирип таанышып, ал жердеги акындын кармаган туткан буюмдарын көрүп, кенен маалымат алдык. Токтогул Сатылгановдун музейинде турасыздар. Токтогул Сатылгановдун музейи 1989 жылдын 5 октябрында ачылганда. Мына ушу 3 экспозициялык залдан турат музей. Мына ушу биринчи залы, кыскача айтканда, биринчи залы мына ушу акындын төрөлгөнүнөн баштап, кайсы жерде төрөлгөнүн, андан кийинки балалык чагы, андан кийинкиси мына башталган чыгармачылыгы, анан сүргүндө кеткендегиси кайта, сүргүндөн келгендегиси менен камтылат. Биринчи зал. Экинчи экспозициялык зал. Эми аяка жеткенде айтайын. Мына биринчи залында ушу током мына азыр турасыздар мына Чолпон Атада. Бул жерден 2 километр өйдө Куш суу деген айыл бар. Ошол жерде Кыша деген кыштоодо төрөлгөн да өзү. Өзү түпкүлүгү ата теги мына айтылып, мына жакта жазылып турат, айтылган боюнча ал айдан Сарттар уруусунан чыккан булар. Сарттар уруусунан анан ошол уруу 4 урууга бөлүнгөн. Кудаян, Атаян, Сасык, Мадыш болуп. Мына ушу Чолпон Ата айылы. Да, көбүнчө Атаян уруусу жайгашкан. Ошо өзү жашаган жана өзү төрөлгөн жерде Сасык менен Мадыш Куш суу айылында. Балыкты деген айыл бар, мындан өйдө дагы тоо айылдар бар. Алар Кудаян уруусу деп коет. Мисалы үчүн менин кайын журтум Кудаян уруусунан. Жан дүйнөбүздү элге көп тараган кызыктуу, таң калыштуу маалыматтарга байытып, анан да кызыгы Токтогулдун кайда барса жанына ала жүрчү, ал эле эмес ыңгайлуу кылып чапанын ичине сала жүрчү комузу ушул мезгилге чейин эч кимге берилген эмес экен. Жергиликтүү эл өздөрү ыраазы болуп, акынга тоо булбулу Токтогулдун чапанын жаап, комузун колго берди эле. Биздин акын да жөн турбастан ал жерден момунтип төгүп жиберди. Saymaday qoz çebeken, say-saydayda göleken, asman tire toğdurun, asman ataklı getken töveken, şarıkayın şamşıkan, tügönbez tuz geleken. Karap dursan kadim, oşol Toktogul jereken. Музейге кирүүчү жалпы замандаштарыбыз катары кол жазмабызды таштаган соң музейдин алдында жалпы эстеликке сүрөткө түшүп, андан ары Узун Акмат дарыясынын жээгин бойлой музейден 3-4 чакырым алыста жайгашкан демократ акын Токтогул Сатылгановдун кабыры коюлган бейитке көздөй бет алдык. Бул жерде Залкар акыныбыз Токтогулдун өмүрлүк жубайынын жана баласы Бабажандын, жанада шакирти болгон элибизге көп жерди элди мактап ырдаганы менен жаккан улуу акын Коргол Досуулунун да кабыры бар экен. Алардын арбагына багыштап Куран окулду. Чыган инсандары менен сыймыктанган ал жердеги жергиликтүү калк жаркыраган жай айларында Токтогулдун төрүндө бир дүңгүрөтүп чоң эл аралык айтыш өткөрсөк деген ой пикир сунуштарын айтышты. Бул жакшы жышандын да бир кубантарлык жери, андагы чыгымдарды колдон келишинче өзүбүз көтөрсөк деген ойлору бар экенин ынанып, ыраазы болуп кайттык. Токтогулдун шакирти Коргол болгон болсо, Коргол өзүнө шакирт кылып Тууганбай Абдиевди тарбияласа, Тууганбайдын шакирти Элмирбек чыга келди. Албетте, Акканарыктан суу агат демекчи, бул өрөндө да мындан ары эчен залкар инсандар чыгат деген ишеничтебиз. Кийинки берүүлөрүбүздө Коргол жөнүндө толук маалымат ала аласыздар.